Саламатсыздар, урматтуу достор, сиздер менен Ерлан Батырханов. Египеттен жылуу салам. Азыркы учурда бизде 25 градус, ал эми биздин мекенибизде аябай суук мезгил учур. Эми биз сиздер менен өтө маанилүү жана керектүү темалардын бири жөнүндө сүйлөшүп кетели. Бул патриоттук сезим жөнүндө же патриот болуу жөнүндө сөз кетели. Негизинен көпчүлүк учурда мен YouTube'да же болбосо WhatsApp'та ар кандай Кыргызстандын компанияларында иштеген адамдардан ар кандай айыптоолорду угуп турам. Бул кандай айыптоо сөздөрдү. Мисалы үчүн, ушундай азамат экенсиз, эмнеге сиз Кыргызстандын компаниясында иштебейсиз? Келиңиз бизге, биз менен иштесеңиз биз Кыргызстанды байытабыз. Сиз чечилгөн байытабыз, биз болсо Кыргызстанды байытабыз деген сөздөрдү, айыптоо сөздөрдү угуп турам. Сиз дагы балким ошондой сөздөрдү угуп турасыз же айтып турасыз. Эми сиз менен бир сүйлөшүп кетели. Патриоттук деген бул эмне? Шуну талкуулап кетеличи. Жалган патриоттук эмес, чыныгы патриоттук эмес. Чыныгы патриоттук өз мекениңе, өз жериңе, өз элиңе кызмат кылуу же жардам берүү. Элге пайдалуу, өз жериңе пайдалуу бир ишти жасоо. Ал жерде Кыргызстандын компаниясында иштөө же Кыргызстандын өкмөтүндө иштөө деген сөз жок. Өз элиңе, өз жериңе үйүп, салым кошуу, жардам жасоо. Элге пайдалуу, жерге пайдалуу бир ишти жасоо. Туурабы? Мисалы үчүн сиз чет өлкөдө иштеп жүрөсүз, Россиядагы, чет өлкөдө, Америкадагы, Японияда, Кытайда айырмасы жок. Бирок акча таап келдиңиз, ал жерден жакшы ийгиликтерге жеттиңиз. Ал жерде билесиз, Америкада, Россияда айлыктар жогору албетте. Ал жерде мүмкүнчүлүктөр чоң, халкы эли көп болгондуктан базары чоң, ошол себептен мүмкүнчүлүктөр чоң болгон үчүн Кыргызстандын өзүнө иштегенге караганда чет өлкөдө иштөө көпчүлүк адам үчүн азыркы учурда ыңгайлуу жана пайдалуу болду да, кирешеси көп болду. Эми элестетиңиз, сиз чет өлкөгө чыктыңыз дагы, иштеп келдиңиз, анан кийин бала бакча салдыңыз, сизге келип айтып атышат дагы. Сиз патриот эмес экенсиз, себеби дегенде сиз Америкада иштейсиз. Же Россияда иштеп экенсиз, сиз деген Кыргызстанда иштешиңиз керек деген сөз айтылат. Элестетиңиз, сиз ошону кыргыздардын баары ошолорду угуп, Кыргызстандан чыкпай эч жерде, ушул Кыргызстандан чыкпай эле иштеп атабыз баарыбыз. Эмне болот? Биринчиден өнүгүү болбойт. Биз чет өлкөдөн үйрөнө албайбыз эчинсе. Чет өлкөдө көптөгөн өнүккөн цивилизация көптөгөн нерселер бар. Алардан биз пайдалуу нерсесин алсак болот жана Кыргызстанга алып кетсек болот. Биз ошону жасабай калдык. Жана ошондой эле элестетиңиз, эч кимибиз баарыбыздан Кыргызстандан чыкпай, бирибизге конкурент болуп түртүшүп иштеп атабыз баарыбыз. Эмне болот? Биз кичинекей гана элбиз, кичинекей гана базарбыз. Бул жерде көптөгөн компаниялар ачылган, компаниялар байып кетиши кыйын. Жалган патриоттук сезим жөнүндө сүйлөшүп кетели. Жалган патриоттук сезим бул мен гана Кыргыз элине пайда келтирип атам, башка эч ким пайда келтирбей атат. Эгерде алар Америкада, Россияда жашап атса, Россияда, Америкада иштеп, акчасын бияка келип, ата-энесин жөнөтүп атса, алар патриот эмессиз деген сөз. Бул жалган патриоттук сезим. Чыныгы патриоттук сезим айырмасы жок. Кайсы жерден акча алып атасыз? Ал акчаны сиз чет өлкөгө кетирбей, Кыргызстанга салым кылып киргизип атасыз. Мисалы үчүн, чет өлкөдө байыдыңыз, бирок келип, бул жака бир кандайдыр бир имарат курдуңуз. Имараттардын саны көбөйдү, албетте имараттардын баасы түштү. Кыргыз элине имараттарды ижарага алуу арзаныраак болуп калды. Кыргыз элине пайдасы, мына көрдүңүз. Ошол себептен кыска ойлуу болбош керек экен. Кыргыз элине пайда келтирип атасың, келтирбей атасың, бул негизги нерсе. Кыргызстандын компаниясын ачтың эмес. Кыргыз элине пайда келтирдиңби деген негизги сөз. Мына мен азыркы учурда Россиянын компаниясы менен иштешүүдөмүн. Россия бизге көп жагынан жакын, айлыктары жакын болгондуктан бул компания элдин чөтөгүнө ылайык продукцияларды чыгарат, баалары элдин чөтөгүнө ылайык. Жана ассортименти аябай көп. Ошол себептен бул компания менен иштешүү өтө ыңгайлуу. Ал эми азыркы учурда Кыргызстандын компаниялары иштеп атышат. Саналуу гана 2 гана компаниясы бар азыркы учурда. Калган көптөгөн 10дон ашык компаниялар жабылып калды. Анткени дегенде биз буга чейин айтып кеткенбиз, эсиңизде болсо, жаңы ачылган компаниялардын 95% жабылып калат 10 жыл ичинде. Бул эки компания азыркы учурда 10 жылдык сыноодон өтө элек. 10 жылда биз көрө жатарбыз, өсүп кетишин, өсүп кетпешин. Аны эч ким айта албайт. Бул Кыргызстанды колоо, чет өлкөнү көрөө, бардык компаниялар 95% жабылат 10 жыл ичинде. Биринчиден мен ушуну билип туруп, тармактык маркетингде тажрыйбам чоң. Канчалаган компанияларды көрдүм, канчалаган компаниялар жабылып кетти. Канчалаган компанияларды биз жана бизге окшогон лидерлер жабылбайт деп айтканбыз, бирок жабылып кетти. Кийин мен билимди алып алгандан кийин, компанияларды анализдешти, билип алгандан кийин, компаниялар эмне себептен жабылат, эмне себептен өспөй калат, ошолордун баарын окуп үйрөнгөндөн кийин мен айта алчу болуп калдым. Ошондон кийин мен көптөгөн компанияларды жабылат деп айткам, чындап эле жабылып кетти. Канчалаган компанияларды өспөй калат деп айткам, өспөй калышты. Азыркы компаниялардын бирөөсүн мен өспөй калат жана жабылат деп айтам. Ишеним менен айтам. Эмнеге мен ошол компанияга жазылып иштеп, эмнеге мен макташып бере элди алдым. Элди алдоо бул патриоттук сезим эмес. Мен ал компаниянын келечегине ишенем. Эмнеге мен ага барып кетиш керек жана элди чакырыш керек. Эмнеге? Мен билип туруп себебин жабылышын, өспөй калышын билип туруп, эмнеге мен аны макташым керек? Ушул бул патриоттук сезим. Мен патриот болгондо элди алдоо бул патриоттук болот. Биринчиден. Экинчиден, ал компания азыркы учурда өз продукцияларын өтө кымбат чыгарат. Мисалы үчүн бизде Россияда чыгарганда буга экономика себеп да.
Эмне үчүн Кыргызстандын компаниясы кымбат чыгарат, Россиянын компаниясы же Кытайдын компаниясы арзан чыгарат. Эмнеге? Буга экономика себепкер. Россияда 140 миллион, Кыргызстанда болгон 6 миллион, Ошол себептен Кыргызстанга чыгарылган продукция, Кыргызстанда чыгарылган продукция жана Кыргызстан базарына чыгарылган продукция кымбат болуп тура берет. Себеби деген экономиканы окуган болсоңуздар, араңыздарда бар болсо, эффект масштаба деген түшүнүк бар. Эффект масштабада сиз бир эле курам менен, бир эле шампуньду, мисалы үчүн, же айталы тиш пастаны чыгарчу болсоңуз, бирок айталы 10 000 дана чыгарсаңыз, сиздин багыңыз айталы 300 сом болот. Сизге өзү келген баасы, өздүк баасы, себестоимость деп коет, ал 300 сомдон туура келет дейли, мисалы үчүн. Ал эми сиз 10 000 эмес, миллион дана чыгарсаңыз, ошол эле курамда, сыртында ошол эле түбүк, ошол эле сапаттагы паста, ошол эле заводдон айталы 300 сомдон эмес, 50 сомдон туура келип калат. Көрдүңүз, эффект масштаба деген ушул. Ошол себептен ошол компания өз продукциясын кымбат чыгарат. Мисалы үчүн, ошол эле курамдар, ошондой эле пайдалуу сапаттары менен чет өлкөнүн компаниялары 200-300 сомдон, ашып кетсе 400-500 сомдон сатып алышат. Ал эми ал Кыргызстан компаниясы 700 сомдон сатып алат. Эмнеге? Ал жерде эффект масштабадан тышкары бинардык маркетинг планда иш болот. Бинардык маркетинг планда халява деген нерсе бир аз көбүрөөк, халяванын эсебинен продукция кымбаттап кетет. Халява көп болгон сайын, маркетинг планды жеңилдеткен сайын, ал продукция кымбаттай берет. Эмнеге? Ошол жеңилдеткен нерсе ошол товардын баасына турат. Биз канчалык көп адамга оңоюраак акча берсек, ошончолук ал продукция кымбат болуп кете берет. Муну да кийин компанияларды изилдеп билип калганыңыздан кийин, адис болгондон кийин түшүнүп каласыз. Компания канчалык продукцияны арзан сунуш кылган сайын, ал азыраак элге төлөй алат да. Сиз да мисалы үчүн базарда айталы бир товарды сиз 100 сомдон алдыңыз, 10 сомго сатып аласыз. Сиз сатуучуга 10 сом бере аласызбы? Ар бир товардан бере албайсыз. Анткени сиздин арендаңыз бар, жана башка налог, соцфонд жана башка чыгарышларыңыз бар. Ага сиз андай бере албайсыз. Ал эми сиз айталы 100 сомдон алып 150 сомдон сатчу болсоңуз, анда сиз сатуучуга 10 сом, 20 сом бере аласыз ар бир товардан. Дал ошондой нерсе, маркетинг планда канчалык биз көп төлөйбүз деген сайын, демек ошончолук ал товар кымбат экен дей бериңиз да. Ошону түшүнө берсеңиз болот. Бул компания ошол себептен дагы ал продукцияны кымбаттатат. Жана эффект масштабанын айынан. Эми элестетиңиз, башка компаниялар, мен иштешкен компания ошол эле дарылык касиетке ээ шампуньдарды ашып кетсе 200, 250, 300 сомго сатып алат. Ал эми Кыргызстандын компаниясы 700 сомго сатып алат. Эми элестетиңиз, мен кардарга айтып атам, ал компания Кыргызстандан чыккан жок, андан алба, Кыргызстандыкынан ал. 700 сомго ал деп айтам. Анан ал алды жууду, караса экөө бирдей. Анан айтам, ал жакта алба десем, ал кардар эмне дейт? Мага баары бир, мен ай сайын мен 400 сом акча төлөй албайм. Же 500 сом акча кетире албайм, 450 кетире албайм. Мен жашашым керек дейт. Орточо жашаган адамдар ошончо. Эмнеге мен адамдарды, ошону билип туруп адамдарга ошол нерсени сунуш кылыш керек? Эмнеге? Эгерде Кыргызстандын компаниясы дал ошондой сапатта, ошондой баада чыгара алса, албетте мен аны сунуш кылсам болот. Эмнеге мен башка адамдарга ушул компания менен иште, элди алда деп айта алам? Эми сизге суроо. Ушул Кыргызстандын компаниясы элге пайда алып келтаба? Же элдин чөнтөгүнөн көбүрөөк акча суруп алып, ошол эле шампунь үчүн, ошол эле сапат үчүн элди мукра тутат, кура тутат. Менимче кура тутат. Анда ал компания патриотпу? Ал компанияда иштегендер патриотпу? Же бул чоң суроо? Мен үчүн бул чоң суроо. Мен андай патриот, жалган патриот боло албайм. И жалган патриот бол деп чакыра албайм. Ошол себептен мен ал компанияда иштешүүнү көйдөп коюм. Ошондой эле азыркы учурда бет майлар жана башкаларда өтө кымбат баада сатылып атат. Ал компанияда 2000 сомдон тегерек. Кадимки чет өлкөлөрдөн келген компанияларда 400 сом, 500 сом, 1000 сомго чейин барып атат ашып кетсе. Эмнеге мен кыргыздын чөнтөгүнөн дагы 1000 сом акча алып, завод Түркияда болсо, Түркияга бер деп бериш керек. Же болсо Кыргызстанда 5 адам ачкан болсо, ошонун чөнтөгүнө салып коюш. Эмнеге? Ушул патриоттук сезим. Менимче бул патриоттук сезим эмес, бул жалган патриоттук сезим. Мен буга кошула албайм. Жана ага чакыра албайм.